Анда биз урматтуугандар, алгачкылардан болуп биз дароо бүгүн ушул идеяны алып чыгып, элдерге жеткиликтүү айымдарга сонун сулуулук тартуулайм деген Курал Чокоевду чакырабыз. Бийлейбиз жок, Чоң рахмат. Анан кийин мен өзүмдүн партнерымду, бизнес партнерымду Аким Максатты чакырып коеюн бул жака. Кол жаап коюңуздар сиздерге да. Акимге дагы. Чоң рахмат. Дүркүрөгөн кол чаалар болду окшойт. Ичинде магазинде кийим алып соода кылып аткандар соода кыла бериңиздер. Чыкпаңыздар. Тамаша, келиңиздер. Мүмкүнчүлүк болсо чыгып бир-эки сөзүбүздү айтып кетели. Биз ушундай жакшы жөрөлгө баштап, Кудайым буйруса жакындарыбызды, туугандарыбызды, коллегаларыбыздын баарын чакырып сиздерге бет ачар кылып коелу дедик. Сенин алдыңыздардан өтүп, ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап атабыз. Бул деген Октава шоп буйруса Кыргызстан боюнча ачылат деген ниетибиз бар. Супер ТВ шоу-бизнестеги шайыр өзгөчө стилдүү Курал Чокоевдин дүкөнүнүн ачылышына келдик. Кызыгы бул дүкөндү Курал Чокоев өзүнүн жубайына, келинчегине ачып берип жаткан экен. Үй бүлөлүк чакан бизнес десек дагы болот. Ал эми бүгүнкү дүкөндүн ачылышы шоу программалары менен коштолот экен. Азыр болсо ичкери кирели чогуу биргеликте. Өзүбүз көргөндөй эле бул жакта жалаң гана айымдарга арналган кийимдер, тагыраагы айымдардын кийимдери. Ал эми конокторду Курал мырзанын жубайы Жанар айым тосуп жаткан чак экен. Саламатсызбы? Дүкөндүн ачылышы кут болсун биринчиден. Жолдошум досу бар, Аким Максат. Ошол бизге жубайларга ачып берген. Экөө иштетет. Азыр Акимдин келинчеги жаңыдан көз жарып үйдө бала менен, мен учурда ошо биякта иштетип атам буюрса. Тагыраагы ошондо эки достун биргелешип ачкан дүкөн болуп калабы? Туура, эки дос ачкан, именно вот аялдарыбызга деп бизге ачып беришкен. Сиз болсо буга чейин үйдө эле болчуңуз, үй кожойкеси болчусуз, Ооба, буга чейин үйдө болчумун. Ошо. Эми иш менен алек болуп, дүкөндө болуп калат экенбиз. Бир аз иштеп, чакан болсо да бизнес бизге ачып берди. Эң кызыгы бул айымдардын көйнөктөрү, бул мага кызыктуу болуп турат. Сатканга дагы, сунуштаганга да эң кызыктуу бизнес болуп турат. Жакшы. Азыр болсо Курал мырза, жолдошуңуз сыртта окшойт, Негизи биз көптөн бери иштешебиз, Аким экөөбүз. Аким менин менеджерим катары 3-4 жылдан бери иштешип келип, бири-бирибизди жакшы түшүнүп, анан көз караштарыбыз дагы, алдыга койгон пландарыбыз дагы төп келишип, анан жаңыдан көп бизнестерди баштай баштадык да. Биздин алдыңкы пландар менен дагы бир бөлүшүп кетсек, биз жөн гана саркеч айымдар үчүн көйнөктөрдү эмес, биз мындан тышкары дагы өзүбүздүн линиябызды, бут кийим линиясын алып келели деп атабыз. Чокоевден Чокойлор деген сыяктуучу. Аз убакыттын ичинде продюсердик борбор ачабыз. Андан соң Кудайым буйруса чоң бизнестер кылайын деген ниеттерибиз бар. Бардыгы алдыда, ийгилик алдыда. Эми Аким менин менеджерим эмес, Аким менин партнерим болуп калды десем алдабаган болом. Ошо биргеликте чогуу жүрүп, биздин оюбуз биргелешип, анан бир команда болуп, бири-бирибиздин оюбуз туура келишкен үчүн бизнеске өтөлү деп чечтик. Кудай буйруса Курал айтып кеткендей, бизде чоң деген ойлор бар. Ошо ойлордун баарын ишке ашырабыз деген ойлойбуз. Иштейм деп сүйүнүп атат, анткени башынан эле тиги ырчылар келинчектерине магазин, салон ачып берет экен, сен эмне мага ачып бербейсиң деген сыяктуу кылгандан макул деп магазин ачтык. Ишкерликти колго алган Курал Чокоевдин дүкөнүнүн ачылышына сахналаш достору дагы колдоо көрсөтүп келишкен. Бул жака шоумен Бакыт Байсариев дагы өзүнүн апакеси Алмагүл эжекени ээрчитип, апакесине мынакей кийим алып бергени келген экен. Бүгүн Курал Аким досторубузду чакан бизнесин куттуктап, ачылышы менен анан баягы достук менен бизнес менен дегендей кылып, кичине поддержка кылып, колдоп
кичине биринчи алгач соода кылган коноктордун катарына биз да кошулалы деп ачылышы азыр эми мына азыр бир нече мүнөттөн кийин башталат дегичекте биз соода кылып ийели деп атабыз. Аны менен биргеликте апакеңиздин көңүлүндө калып, кийимдер жагып атабы? Сизге ылайыктуу кийимдер бар бекен? Жаңы эле кирип карап атабыз, эми көрөбүз го эми. Курал балам ачкан бизнесиң ийгиликтүү болсун, берекелүү болсун, ден соолугуң болсун. Куралды, Акимди бүгүнкү Октава шоп магазин менен куттуктайбыз. Бардыгына жеткиликтүү баада болот экен, ошондуктан биз кыргыздар баары бир жөнөкөйрөөк, ошондуктан жөнөкөй адамдарды бияка чакырабыз, куттуктайбыз. Жалгыз гана Бишкекте болбосун, Бишкектин көп бурчтарында жана Кыргызстандын көп бурчтарында дагы Октава шоп ачыла берсин. Ошондой эле ырчыны куттуктоо үчүн атайын региондордон келген көрөрмандар дагы болду. Менин жанымда турган Динара эжекебиз атайын Курал Чокоевдун дүкөнүнүн ачылышына таластан бери келиптир. Ооба. Социалдык тармактан көрүп, анан өзүм ушул куралдын чыгармачылыгын сыйлайм. Курал инимди аябай жакшы көрөм, урматтайм. Анан ушундай иш кылып атканын угуп дагы кубанып анан келдим да көзүм менен көрүп кетейин деп. Анан өзүм үчүн дагы өзүм каалаган көйнөгүмдү сатып алдым. Мен Курал Чокоевдун магазин ачып атканын көрөйүн деп келдим. Бирок ар возрастка ылайыктуу жайкы, кышкы мындай жакшы жылуу көйнөктөр бар экен, мага ылайыктуу. Анан 2 көйнөк алып, үчүнчүсүн подаркага алдым. Дүкөндүн ачылышы шоу программа менен коштолду. Ата өнөрү балага демекчи, Курал Чокоевдин атасы Эшкожо Чокоевдин бийи көпчүлүктүн көңүлүн бурду көрүнөт. Бүгүнкү дүкөндүн ачылышында Курал Чокоевдин атасы Эшкожо Чокоевдин бийи өзгөчө болду окшойт, Ооба, элдин баары баа берип атышат. Ошо жакшы эле бийледим. Постоянно мен ушу би менен төрлөсөм керек. Биге жакшымын. Ырга жакынмын, биге жакынмын. Ооба, негизи эле мынакей Курал Чокоевдин атасы дагы эмнегедир мүнөзүңүздөрбү, кылык жоругуңуздар мындай баскан турганыңыздар аябай окшоп кетет экен. Эми атасы тартат, любой бала атасы тартат. Жакшы бала атасы тартат. Рахмат, ыраазычылык. Бул жакта болсо Курал Чокоевдин апасы Замира эжекебиз. Дүкөндүн ачылышы кут болсун. Рахмат. Бул ачылышка биз баарыбыз сүйүнүп атабыз. Кудай буйруса ишибиз алдыга жылат деп ойлойм. Куралбек баягы тойлоп жүрүп убактысы көп болбой, анан ошо келинчегине жана арасына ушул магазинди ачып берди. Кудай буйруса. Эми баягы аялдардын сал кеч кийимин, жакшы эмелерин алып келип, жакшы айымдарга жакшы маанай тартуулайт деп ойлойм. Курал менен Жанара, Аким Максат үчөөтөн. Ошо дагы ушул экөөнүн иши алдыга жылсын, ден соолукта болсун. Дагы тилектешпиз. Рахмат, ыраазычылык. Рахмат. Жерге кубанып келип турабыз. Кубанычыбызды чын жүрөктөн белип турабыз. Анан дагы жакшы батам бар эле. Жакшы батам. Илгери Олият болгон экен, Сартаке деген Олият болгон экен. Анын батасы баталардын атасы катары айтылчу экен. Ал алаканын жайып туруп айткан экен. Балам, узарсаң кыскарба, толсаң бөксөрбө, чайпалсаң төгүлбө. Жараткан Алла сени силерди кырсыктан чыгарып сак саламатта болгула деп. Бейлиңер ак болсун, башыңарда калпак болсун, жолуңар шыдыр болсун, жолоша кыдыр болсун деп, ушундай оймун деп батасын берген. Ушул батаны ушу силерге, өкмөргө арнап атам. Анан силер ушул жерге келген барыңарга аман бололу, бар бололу. Анан баарыбыздан май бололу. Ушинтип ушулар жолун жолдоп, ишибиз алдыга жылсын барыбыз. Балдардын көмөгүн каалап, ишиңер алдыга жылсын. Рахмат силерге.
Эки достум биргеликте ачкан дүкөнү албетте кут болсун. Жогоруда айтылган баардык каалоо тилектерге Супер ТВ дагы тилектеш. Дүкөн майлуу, сүттүү болсун дейбиз. Сиздер менен мен Айжан Нурманбетова болдум. Кайрадан көрүшкөнгө чейин бар болуңуздар, аманчылыкта көрүшөлү.